Ерландан 10.000 сом, Байыштан 5.000 сом бар. Ошенде азыр мына Бакаята командасы чабуулду көздөп барды, окшойт акырындап айласын издеп атат, тамагын издеп аткан Бакаята командасынын капитаны Байтеген Омурбеков. Байтеген азыр фронт аркымагы менен жүрөт. Байгашка менен Чыйтокпо командасы жаштардын атынан 5.000 сом деги чабуулайды. Биринчи минутта Омурбеков Байтеген. Мына Абдыкапаров Ерлан мырзанын Бухарабайыр, Акылбек уулу Келдебек, Жалал Абад облусу Арашан, Элеман Миңбаев, Баткен облусу Сахап, Айып уулу Тилек, Ысык Көл облусу полковник. Команданын жетекчиси Кагаздиев Аскат, саяпкери Алтыбаев Калыбек. Ал эми 94-төр командасы Борбиев Нургазы, команданын капитаны Чүй облусу Шумахер аргымагы менен, Эмилбек уулу Турат Талаз облусу Малыш, Талайбек уулу Кубан Чүй облусу Тикток, Нуркадыров Темирлан Ысык Көл облусу Жалын, Токонов Тилек Нарын облусу Жумуртуяк, Көчбаев Эмилбек Баткен облусу Байрак, Алишеров Асхат Тош облусу Хан, Мукеш уулу Эралы Жалал Абад облусу Шторм, Раис уулу Айбек Чүй облусу БТР, Мелисбек уулу Нуржан Талас облусу Разбор, Рысбек Майрамбек Талас облусу Каркыра, Сагынбек уулу Дастан Талас облусу Алтын Көз. Команданын жетекчиси Сейиткулов Чыңгыз, машыктыруучусу Орозбаев Жоки, саяпкери Шабралиев Рамил. Кайрадан эле жерден көтөрүп аткан 93-төр Манаспы? Кайрадан эле көрдүңүздөрбү? Манастын жерден текени көтөргөн. Чабуулга 93-төр командасы акырындап жылып бара жаткандыгын көрөбүз. Атаандаштары бар, тоскоолдук жаратып аткан. Ошого карабай, Тайгазанды көздөй ыргытууну көздөгөн Манастын бул максаты ишке толук ашпай, атаандашы жетип барды дагы. Мына текенин бир шырагынан кармап алып, Мелисбек уулу Нуржан такымга баскан экен. Мага 94-төр командасында оюн көргөзүп аткан Рысбек Майрамбек, жанагы Москвада иштеп жүргөн Адыл Байкеңден сага да 3000 сом кетти. Майрамбек кезек 94-төрдө Нуржан Мелисбек уулу Нуржан чабуулга чыгып баратат. 10-катар саны менен келди Тайга